Мектептеги терс көрүнүштөр, балдардын бири-бирине болгон мамилеси, мугалимдердин балдарга мамилеси, мектеп рекети, өспүрүмдөр арасындагы күн сайын өсүп жаткан кылмыштуулук жана эрте никеге туруу көйгөйлөрү. Мындай көрүнүштөр азыркы коомчулуктун эң орчундуу көйгөйлөрүнүн бири бойдон калууда. Мунун баары камтылган спектакль Бүбүсара Бейшеналиева атындагы мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери тарабынан даярдалып көрсөтүлүүдө. Спектакль өтө узак эмес, кыскача, бирок өзүнүн маңыздуулугу, балдар үчүн жеткиликтүүлүгү, түшүнүктүүлүгү менен айырмаланды. Рекетизм кантип токтотсо болот деген суроолор болгон. Анан биз эми азыркы жаштардын ички чувствосуна кирип, биз аны жүрөгүн мындай кыла албайбыз, бирок ушундай эме көргөзүү аркылуу биз эмете алабыз да. Кичине болсо да. Азыркы спектакль азыркы жаштагы 21-кылымдагы жаштар үчүн аябай чоң таасирин калтырды. Азыркы муундагы адамдар, азыркы жаштар мындай телефонго берилип, ушул интернет соц тармактардан көптөгөн нерселерди көрүп алып, ошонун бардыгын жасап жатат. Ошондой эле школдордо, мектептерде ушундай рекеттер көп болот. Ошого карабастан ушул спектакльге бизди мындай азыркы жаштагы 13 жаштан 16 жашка же андан өйдөрөөк муундарга мындай жакшы таасирин калтырды. Себеби деген ушул рекеттин аркасынан балдарга эмне деген жаманчылыкты бир гана өзүнө эмес, ушул 11 жыл чогуу окуган касаштарына, ал ошол мындай жаман нерсеге учураган касаштарынын ата-энелерине бир гана азап мындай кайгы алып келсе, ошону ушул спектакль аркылуу аябай жакшы мындай жеткиликтүү түшүндүрүп бере алышты. Бул спектакль бир гана мага эле эмес, бизге эле эмес, Каракол шаарына эле азыркы бүткүл Кыргызстандагы бардык ушул жаштарга аябай мындай жакшы таасирин тийгизген спектакльдердин катарын толуктады деп айта алам. Билими бар, миңди жыгат, билеги жоон, бирди жыгат деген аталыштагы спектакльди коюп берип, ар бири ошо балдардын мындан аркы жаш өспүрүмдөрдүн тарбиясына чоң бир роль жаратып беришти деп ойлойм. Себеби бул жерден алардын ар бир ролу ушул жаш өспүрүмдөр арасында болуп жаткан зордук зомбулукту, бири-биринин опуз алуу, үстөмдүк кылууну алдын алууга дагы бир чоң алдыга жылыш, бир чоң бир кадам ташташты деп айта алам ал студенттердин. Себеби азыркы ар бир мектепте бул көйгөй жаралып келет, болуп келет. Анан ар бир бала бир укканда миң көргөн демекчи, ошол театр форумга катышып, ошол спектакльди көрүп, өздөрүнө эмне керек экендигин, эмнеге кандай жолго барбаш керек экендигин жакшы түшүнө алышты. Бул спектакль Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн суранычы менен даярдалган. Себеби буга чейинки окуучулар менен болгон жолугушуулар ачык диалогко чыгуу өзүнүн жакшы натыйжасын берген эмес. Бул жолу спектакльден кийин окуучулар менен түз сүйлөшүү, ачык айтып топтолуп калган маселелерди окуучулар менен ортого салып, бирдикте чечүү жолдорун издешти. 199 мектептин баарын ахват кылдык. Область боюнча. 18 миңден ашык окуучу менен жолугушуу болду. Айылдарга кээ бир жерлерде клуб болсо, ошол клубтарды өткөзүп аттык. Клуб жок жерлерде спорт зал, мектептин спорт залына бир 200-дөөн, 300-дөөн бала батып атты. Ошол жерге өткөзүп аттык. Анан ачык микрофон. Башында спектакльди көрсөтөбүз. Быйыл 2 тема койдук. Ачык, айкын сүйлөштүк, бүт проблемаларын айтып атты ошол жерде. Иш-чаранын негизги максаты балдар арасындагы орчундуу маселелерди биргелешип чечүү болду. Анын жүрүшүндө милиция кызматкери менен балдар ортосундагы байланыштын аздыгы жана башка көп кемчиликтер аныкталды. Мындан сырткары балдардын өз сырын ачык айтып бере албаганы эң негизги маселе катары каралды. Чынында эле азыркы учурда көпчүлүк ата-эне бала менен ачык сүйлөшпөй, анын жан дүйнөсүндөгү түйшөлтүп жаткан маселеге көңүл бурбай коюусунда болууда. Бир нерсеге кабылган бала ата-энеси, мугалими, жаш өспүрүмдөр менен иштеген милиция кызматкери менен ачык сүйлөшө албай, оюн айта албай калганында айласы кеткен өспүрүм анан туура эмес жолду тандашы мүмкүн. Коркушат, айткандан коркушат. Албетте коркушат. Анан ошентип айтпай жүрө берип, бул ичинде сактала берип, бир чоң көйгөй болуп, анан өзүнө өзү кол салышы мүмкүн. Эртеңки күнү ойлоп, эгерде деген бүгүн эгерде ачык сүйлөшүп, бүгүн көйгөйүбүздү айтсак, эртең социалдык тармактарга, бүт жергелерге азыр социалдык тармак өнүктү, анан бүт жерлерге чыгып кетсек эмне болот деп коркушуп, эркин сырларын айта алышпайт. Коркушат,
биринчиден. Экинчиден, эгерде деген бүгүн айтып койсоң эртеңки күнү досторуң жана жакындарың эмне деп ойчот, эмне кандай пикир кабыл алышат, ошентип коркушуп, ичинде болгон нерселерин, көйгөйлөрүн айта албай, ошентип айта алышпайт да. Ошон үчүн сыр сактабай, болгон нерсени ачык сүйлөп, ар дайым ачык сүйлөш керек. Рекетирство боюнча деген биз кыздар деле аябай деле көп билбейбиз. Балдар эми муну деген өз ара ичара сыр сыяктуу өзлөрү жашырып келсе, бизге кыздарга деле көп деле айтпайт да, бирок кыздар арасында андай нерсе жок. Биздин сотрудниктерде да проблема бар экенин ачык айтышты да. Окуучуларчы, мына сиздердин кызматкерлерге ачык айта албайбыз. Кээ бир жерде коркутуп коюшат бизди, анан камайбыз, анан тигинтебиз коркобуз депчи. Анан ошондо дагы биз түшүндүк да, значит, бизде да проблема бар экен. Бул өзүбүздүн сотрудниктер менен да иш алып баралы деп туруп, көп тренингдер өттү биздин кызматкерлер менен. Ошо жаш өспүрүмдөр менен мындай жакшы мамиледе болуу, дос мамиледе болуу, кичине методиканы бир алмаштыралы, методиканы өзгөртөлү деп туруп, ошонун натыйжасында айтып атпайм, мына 20-дан ашык баланын өз өмүрүнө кол салып аткан жеринен, мындай кол салайын деп аткан жеринен тиги сактап калдык да. То есть ошону үйрөттүк балдарга кантип мамиле кылыш керек жаш өспүрүмдөр менен. Эми биздин өзүбүздүн сотрудниктер менен да постоянно иш чара жүрүп атат. Бул токтогон жок. Өзүм да контролдойм. Ар бир райондо машина бөлүп бердик. Ошол биздин инспекциянын кызматкерлерине. Анан ушул машинеге 4-төн 5-тен болуп алып, мына бир мектепке барып, ал жерде иш чарасын бүтүрүп, андан кийин экинчи мектепке барып, ушундай иштерди алып барып атабыз. Балдардын оюн ачык айтуусуна, аларды кызыктырган ар бир суроосуна тийиштүү кызматтар дагы жооп беришти. Айрым жолугушууларга облус жетекчиси да катышып, балдар менен кенен баарлашып, кеп кеңештерин берди. Прокурор азыр айтты да, мыйзам бузуудан бирөөнүн басмырлап бир жаман болуп кетиштен этият болгула өмүр бою. Аттың кылып тагдырыңарга балта чабып албагыла дейт. Ошол эле мезгилде эч качан токтотпогула адашканды. Канча жолу адашсаңар, мында бир ишти стимул болуп кет. Ошончолук өзүңөрдү күчтөнөсүңөр, изденип табасыңар. Телефонда туру жак маалыматтын бар, ошонун ичинде Google'да бүт маалыматтын ичинде, YouTube'да ошонун ичинде жакшы жагын пайдаланыш керек. Билимди ошонун ичинен алыш керек. Бүт нерсе ичине кирип кетет. Жанагы бири-бири менен айтышып, Facebook'та колаш убакытты жаман нерселерге коротпой, ар бир нерсенин жакшы нерсесин пайдаланганга аракет кылышыңыздар керек. Адистердин айтымында балага тарбия берүүдө көпчүлүк учурда ата-энелер мектеп менен милиция кызматкерлерине көбүрөөк жоопкерчиликти таштап коюшкан. Көпчүлүк ата-энелер мындай иштерге катышкысы да келбейт. Мындан улам милиция кызматкерлери менен ата-энелер ортосунда ажырым чоң. Азыр көпчүлүк учурда эле мындай ата-энелер жоопкерчиликти мугалимдерге коюп коюшканда, азыркы учурдачы. Анан көпчүлүк учурда чакырган учурда ата-энелер келбей калышы мүмкүн. Көпчүлүк учурда бошобой калып, анан ошол себептүү ушундай ата-эне менен милиция кызматкерлеринин ортосунда ажырым бар деп ойлойм да. Касымалы Жантошев атындагы драма театрда билеги күчтүү бирди жагат, билими күчтүү миңди жагат деген темада спектакль болуп өттү. Ошол спектакльга мен да кызым окуйт мектепте. Ошол ата-эне катары кызым менен бирге барып, ошол спектакльди көрдүм. Мында балдарга өтө жакшы таасир калтырды деп ойлойм. Ошол жерде окуучулар дагы абдан берилүү менен кадимкидей көздөрүнө жаш алышып, аябай жакшы көрүштү да. Эсек-Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн балдарга арналган форуму май айынын башынан жүргүзүлүп, 1 айга созулду. Эске сала кетсек, өлкө боюнча жылына 2000ден ашуун бала ар кандай зордук зомбулукка кабылат. Мындан улам балдарга байланышкан маселелерде жаңы багытта иш жүргүзүү, жаңыча талаптарды иштеп чыгуу керек экендигин адистер белгилешүүдө. Идил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Эсек-Көл облусу.